Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн адабий окуу сабагынан 4-чү чейректеги 3-чү сабагыбызды баштайбыз. Балдар, келгиле ой жүгүртүп көрөлү. Тил билсең, дил билесиң дегенди кандай түшүнөсүңөр? Азаматсыңар, балдар. Эми биздин бүгүнкү темабыз менен таанышалы. Биздин бүгүнкү темабыз тамга үйрөттүм досума. Бүгүн сабакта силер ырдын темасын жана авторун билишиңер керек. Андан кийин ырдын мазмуну менен таанышабыз. Сөздүк ишин жүргүзөбүз. Ырдын тарбиялык идеясын түшүнөбүз. Ырда келтирилген сөздөргө окшош сөздөрдөн өзүбүз табабыз. Балдар, келгиле ойлонуп көрөлү. Бүгүнкү чыгарма эмне жөнүндө болот деп ойлойсуңар? Эми балдар, бул чыгарманын автору менен таанышалы. Бул ырды Жакыпбек Абдылдаев агайыбыз жазган. Ал Сокулук районуна караштуу Жал айылында 1948 жылы 2 январда туулган. 1966 жылы Фрунзедеги номер 5 орто мектепти бүтүрүп, Ленин атындагы заводдо жыгач уста. 1973 жылдан 93 жылдарга чейин Кемин районунун Ак Түз кен башкармасында жардыруучу болуп иштеген. Ошол эле жылы Макмал алтын кен комбинатына которулуп, ушул мезгилге чейин эмгектенип келет. Тамга үйрөттүм досума. Эми ырдын мазмунуна көңүл буралы. Корообузда кошуна ойноп жүргөн кошула. Кыргыз тилин үйрөн деп айттым Сергей досума. Тамгасын билбесең, 4 дебей торт демексиң. Көрк дебей корк демексиң. Төө кубулуп тоо болмок. Жөө жайнаган жоо болмок. Бул жерде балдар сөздүк ишин жүргүзө кетели. Жоо деген сөз душман деген сөздүн синоними. Үй тамгасын билбесең, үй мөөрөгөн уй болмок. Күй деген сөз куй болмок. Түр деген сөз тур болмок. Көп сөздөн кыргыз кур болмок. Ың тамгасы жок болсо, чың дебей чын демекпиз. Миң дебей мин демекпиз. Мең дебей мен демекпиз. Кең дебей кен демекпиз. Кыскасы кыргыз тилинде тамгабыз жок, керексиз. Айткан сайын күймөлүп, ың тамга кездешчү сөздөрдү көп сүйлөдүк. Ал сөздөрдү Сергей дос алды бачым үйрөнүп. Балдар, бул жерден да сөздүк ишин жүргүзөлү. Күймөлүп деген сөз кыйналып деген сөздүн синоними. Ал эми бачым деген сөз ылдам, тез деген сөздөрдүн синоними. Эми балдар, ырдын ар бир куплетине көңүл буралы. Биринчи куплетте Сергей деген орус досуна кыргыз тилин үйрөн деп айтканы жөнүндө айтылып жатат. Ал эми экинчи куплетте тыбышын о кылып айтса, көп сөздөрдүн мааниси такыр өзгөрүп кетери жөнүндө айтылды. Мисалы, төрт торт, көрк корк, төө тоо, жөө жоо
болуп өзгөрүп калаары жөнүндө айтылды. Кийинки куплетке көңүл бурабыз. Бул куплетте үй тыбышын у кылып айтсак, дагы эле бир топ сөздүн өзгөрөөрү жөнүндө айтылды. Мисалы, үй уй, күй куй, түр тур болуп өзгөрүп кетери жөнүндө баяндалды. Мындан кийинки куплетте ың тыбышын ны кылып айтсак, дагы эле көп сөздөрдүн өзгөрүп кетери жөнүндө айтылды. Бул жерде чың чын, миң мин, мең мен, кең ген болуп өзгөрүп кетери жөнүндө баяндалды. Ал эми андан кийинки куплетте ө, ү, ың тамгасы кездешкен сөздөрдү кыйналса дагы Сергей досу бат эле үйрөнүп алганы жөнүндө баяндалды. Эми балдар, силерге суроолор. Сергей деген балага досу кыргыз тилиндеги кайсы тыбыштарды үйрөтүптүр? Андан кийин чыгарманын негизги идеясы эмне экен? Арабызда эне тилин билбеген кыргыздар бар эмеспи? Аларга силер кандай кеңеш берер элеңер? Анда ойлонобуз. Балдар, мен бүгүн сабагымды жыйынтыктап жатып, силерге үйгө тапшырма. Силер да ушул баладай өзүңөрдүн башка улуттагы досторуңарга кыргыз тилин үйрөткүлө демекчимин. Жана кыргызча көп сүйлөй албай кыйналган досторуңарга жардам бергиле демекчимин. Ал эми үйдөн болсо силер кол же болбосо 5 манжа жана чыгарманын картасын түзүп, андан сырткары жана ырда айтылган сөздөрдөй болгон сөздөрдөн өз ара оюн кылып көп табышыңарды суранам. Анда эмесе ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Сак саламатта болгула.